өлкөдө жана дүйнөдө катталган акыркы окуялар менен тааныштырып, эфирде кабарлар. Студияда Мимоза Жаныбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач кыскача турмук менен тааныша алыңыздар. Ош шаарында 47 жаштагы аял коронавирустан каза болду. Санитардык нормаларды сактабагандыгы үчүн Бишкектеги Орто Сай базары карантинге жабылат. Коррупциялык иш боюнча мурунку премьер-министр Сапар Исаков 18 жылга эркинен ажыратылды. Өкмөт айдоо аянтка үй салгандардын жерин мыйзамдаштыруу үчүн мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштады. Бүгүн 9-июнга карата дагы 23 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы бейтаптар Бишкек, Ош шаарында жана Чүй, Ош, Ысык көл, Жалал Абад, Нарын облусунда катталды. Кыргызстанда коронавирустан дагы 1 адам каза болгонун Саламаттык сактоо министринин орун басары белгиледи. Маркум 1973 жылы туулган аял киши буга чейин Ош шаардык ооруканасындагы гематология бөлүмүндө дарыланып жаткан. 31 майдагы текшерүүнүн жыйынтыгы менен коронавирус оорусу аныкталып, шаардык клиникалык ооруканага которулган. Ал химия терапиянын жардамы менен да дарыланып жүргөн. Кыргызстанда коронавирус оорусу жуккандан кийин жалпы 24 адам каза болду. Атамекендик жеке коргонуу каражаттарын чыгарууну тездетүү зарыл. Бул тууралуу тапшырма республикалык чам штабтын жыйынында берилди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баса белгилегендей, оорунун белгилери жок, илдетти кайдан жуктурганы белгисиз жарандар күн сайын көбөйүүдө. Анын айтымында бир жумада эле 31 адамда жуктуруу булагы белгисиз COVID-19 аныкталды. Алардын арасында шаардык базарлардын, банк кызматкерлеринин, ири цехтердин, бала бакчалардын кызматкерлери бар. Бул адамдар Бишкекте коомдук жайларда жуктурган деп болжолдонууда. Жыйындын жүрүшүндө штабтын мүчөлөрү медициналык багыттагы, анын ичинде жеке коргонуу каражаттарды жана медициналык жабдуулар боюнча атамекендик мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маселени талкуулашты. Бишкектеги Орто Сай базары дезинфекциялоо үчүн бир канча күнгө карантинге жабылат. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Татьяна Кузнецова билдирди. Буга чейин бир канча адам Орто Сай базарынан коронавирус жуктуруп алганын айтып кайрылышкан. Ал эми базардын кызматкерлери ал жер дезинфекциялангандан кийин кайра ачыларын айтышкан. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматына караганда дезинфекция иштери 2 күн жүргүзүлөт. Базардын администрациясы сунуш кылса, кызматкерлеринен жана жумушчуларынан коронавируска анализ алынат. Коронавируска байланыштуу март айынын аягында базардын кийим-кечек саткан бөлүгү жабылып, 2 айдан кийин ачылган. Азык-түлүк саткан жагы жабылган эмес. Баткен облусунун аймагында 21 майдан ишке кирген коомдук тамактануучу жайлардын көпчүлүгү санитардык карантиндик эрежелерди сактабай жатат. Облус аймагында жалпы саны 518 тамактануучу жай болсо, текшерүүнүн жыйынтыгы менен 30-уна эскертүү берилип, 16-сына айып пул салынган. Мындай чара колдонуудан кийин тамактануучу жайларда кандай өзгөрүүлөр болду? Теманы кабарчы узулантат. Учурда коомдук тамактануучу жайга тартылган кардарлардын катары калың. Бирок бул ашканада кардарлар үчүн эч кандай эскертүү баракчалары коюлбаганын көрүүгө болот. Эскертүүлөр маска менен киргиле дейбиз. Ошо антисептик менен колун жууп туруп тазалап кирет ошо. Анын неме болот, темип каласат. Негизи буга чейин болду эле? Болду, ооба. Нерде кирип чыкканда бүт бай болуп калып, алмаштырып неме кылып турат. Биздин чыгармачылык топ борбордук базардын тегерек четинде жайгашкан 10дон ашуун ашканаларга баш бактык. Жыйынтыгында ашканалардын ээси тарабынан кардарларды тейлөө үчүн шарттары талапка жооп бербей тургандыгын көрдүк. Бизде мына коронавирус пандемия бүттү деген эмен таянып элдер ашканага көп келип атышат. Базар күндөр вообще эл толо. Ашканаларда мен байкашымча бир 70-80% пайызында эч кандай бир санитардык талап жок да. Ал эми жергиликтүү тургундар оору басаңдай электигин айтып, коомдук тамактануучу жайлардын санитардык абалын таза кармоого чакырышат. Тамактануучу жайлардын абалы талапка жооп бербейт. Тамактануу үчүн кирген жарандар үчүн кол жуучу каражаттар дезинфекцияланган килемчеде коюлган эмес. Бизде жалпы 1000ден ашуун текшерүү жасалды область боюнча. 227 объектиге биз эскертүү токтомдорун чыгарып бердик. Андан сырткары 67 объектиге 89 000 сомдук штраф жазана айыппул салынды да. Ал ушундай эле текшерүүлөрдү күнүнө жасап атабыз. Эсили ушул аткарып Сак Республикасынын бузуулар жөнүндө кодекс бар. Ошонун кодексинин негизинде статьялар бар. Өзүнүн 150 статья,
жана ушул статьялар. Ошол статьялардын негизинде чараларды көрүп атабыз. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу санэпид борбору тарабынан күн сайын рейд жүргүзүлүүдө. Рейд учурунда талапка жооп бербеген ашкана ээсине эскертүүлөр берилет жана айып пулга жыгылат. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнү уулу, Баткен облусу. Бүгін 9 июнда президент Сооронбай Жээнбеков Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Рухани менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттары менен келечегин, анын ичинде коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды көрүү маселелерин талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков илдет менен күрөшүүдө Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу, атап айтканда тиешелүү гуманитардык жардам бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мамлекет башчылары эки жактуу жана регионалдык кызматташууну, ошондой эле өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүү деңгээлин жогорулатууну активдештирүүнүн маанисине баса белгилешти. Сооронбай Жээнбеков менен Хасан Рухани маселелердин бардык чөйрөсү боюнча Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы жемиштүү кызматташуунун улантылышына кызыктар экенин билдиришти. Улуттук тарых музейиндеги жана Чолпон Ата шаарындагы ат майданды оңдоп түзүүдөгү коррупциялык иш боюнча мурунку премьер-министр Сапар Исаков 18 жылга эркинен ажыратылды. Президенттик аппараттын жарандык өнүгүү, диний жана этностор аралык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карыбаевага 260 миң сом айып пул салынды. Мындай чечим 9 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Эскерте кетсек, тарых музейи менен ат майданды реконструкциялоого байланышкан иште мурдагы 6 аткаминерге айып тагылган. Мамлекетке келтирилген жалпы чыгым 247 миллион сом болгон. Анын ичинен 101 миллион сом музейге, 145 миллион сому ат майданга тиешелүү. Бул иштерге байланыштуу Сапар Исаков, Алмаз Абдыкадыров, Улукбек Матисаков, Мира Карыбаева, Шайбек Атамбаев, Айдарбек Мендеев сурак беришти. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Алмаз Абдыкадыров, Улукбек Матисаков, Шайбек Атамбаев, Айдарбек Мендеев тергөө менен келишим түзүп, алардын иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. Талас мэриясынын кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети кабарлады. Маалыматка караганда 4 июнда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Талас мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын жетектөөчү адиси 1991 жылы туулган кызматкери пара алып жаткан учурунда кармалды. Ал муниципалдык жерди ижарага мөөнөтүн узартуу үчүн жеке ишкерден акча талап кылган. Кармалган адам Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп жатат. Өкмөт айдоо жерге үй куруп алгандардын маселесин чечүү үчүн тиешелүү мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна жиберди. Бул документ өкмөттүн токтому менен жактырылды. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, 2009 жылдан 2018 жылга чейин сугат жерине турак жай салып алгандардын жерин мыйзамдаштырууга жол ачылат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ошо үлүш жерлер, ошо документи бүтпөй, баягы эмне номер берет, анан бай элдики ушул жерлер баардыгы тегиз бүтөт деп атышат. Анан ошентип отурабыз, бирок баары документ керек экен да. Документ болсо жакшы болот эле бизге дагы. Мынтип үлүш жерине үй салып алгандар өлкөдө жок эмес. Аларды трансформациялоо боюнча пикирлер, сунуштар айтылып келген. Буга байланыштуу өкмөт тармактык мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзгөн. Алар кайсыл жерди мыйзамдаштырып берсе болот деген маселени дыккатталдап, айыл чарба жерине салынып калган ар бир үйдү карап чыгышкан. Ошонун негизинде 1711 гектар жер, бул сугат айдоо жерлери. Ошол жерде курулуп калган үйлөр, же болбосо бөлүнүп укукка ээ болуучу, күбөлөндүрүүчү атайын документтери бар жерлер аныкталган. Негизинен 97 контур республика боюнча ошо жумуш топ аркылуу иштелип чыккан. Жумушчу топтун аныктоосу боюнча бул документ кабыл алынгандан кийин 1711 гектар жер мыйзамдаштырылат. Тагыраак айтканда, бир категориядан экинчи категорияга которулат. Айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштун жерлери категориясына которуп атабыз. Негизинен бул Чүй областынын Аламедин району жана Сокулук району, мына сырткары Ош областынын Кара Суу району, анан Ош шаары. Мына ушул жерлерде гана салынып кеткени аныкталды, башка жерлерде мындай фактылар жок. Бул мыйзам долбоору жактырылса, 11300 үй бүлөнүн социалдык маселеси чечилет. Мисалы Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндөгү 4 гектар 90 сотук жер трансформацияланат. Кабыл алынып калса жакшы болот болчу, элдин көп проблемасы чечилип кетет болчу. Учетко коюш үчүн ал документ менен келип коюш керек да. Документи жок, кантип учетко коет. Ошон үчүн ушул эгерде трансформация болуп мыйзам чегинде чечилип кала турган болсо, биз ошол жерге генплан иштеп чыгып туруп, ушул элдерге ар бирине ошол документтин колуна берет болчубуз.
Бирок мындан ары айыл чарба багытындагы жерге үй салып алгандардын жазасы күчөтүлөт. Бул норма парламентке жиберилген мыйзам долбоорунда да камтылган. Мыйзам долбоорунда дагы көрсөтүп кеттик. Мурда 6 категорияда башкача айтканда эгерде бирөөнүн жерин басып алса же өзүнүн жерин максаттуу эмес пайдаланса 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин гана төлөчү да. Ал эми азыр 3 категорияга которулуп атат. Ушул мыйзам долбоору боюнча бул 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча. Жыйынтыктап айтканда, буга чейин жерин максатсыз пайдалангандар айып пул менен кутулуп келген. Эми мыйзам долбоору жактырылса, үлүш жерге үй салгандар эркинен ажыратылышы да мүмкүн. Мимоза Жанбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак. Ушул жылдын 3-июнунда болгон катуу сел Нарын шаарындагы 100гө жакын үйлөргө жана куроо жайларга ар кандай деңгээлдеги зыяндарды жаратты. Азырынча атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Ошол эле учурда сел каптаган аймакты кайрадан калыбына келтирүү жумуштары колго алынып, 5 күн аралыгында жабыркаган элге жардам колун созгондордун катары суюла элек. Табигат кырсыгынан жапа чеккен элдин абалынан кабарчыбыз кабар алып кайткан. Бул эми элге келген табигый кырсык. Нарын шаарынын тургуну Каныбек Узаковдун үйү тооборунда болгондуктан башкаларга салыштырмалуу кыйла жабырланган. Ичин лай суу каптаганы аз келгенсип, короосу менен мал сарайы сел өзү менен кошо келген таш менен кумга толгон. Эгер жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кызматынын мобилдик тобу жардамга келбегенде, кырдаал кандай болмок болгулош кыйын эле. Андыктан ал көрсөтүлгөн мындай колдоого чын дилинен ыраазы. Суу киргенден баштап саат 1-де 10-да келишкен, саат 4-кө чейин иштешти, суу чыгарышты. Бүт бардыгы. Буларда техника жок экен да. Ушуларга көңүл буруп өкмөт деген техника берип коюш керек эле болчу да. Ал эми жогорудагы Карбаңыздын кошунасы Жумаш Алышбаевдин үйү менен короо жайы бийиктиги 1 метрден ашыраак тоо таштарынын туткунунда алган. Аны ташып чыгарууга эле 3 күн убакыт кетти. Мында да куткаруучулардын эмгектери зор. Тасты чыгаш кыйын эле болду. Ошо погрузчиктердин күчү болбогондо экскаватор погрузчик анан 3 ошо оор жүк тарткан хоболор иштеди. Албетте, эл башына мүшкүл түшкөндө жергиликтүү бийлик башчылар кантип эле кол жайып туруп калышсын. Алга жараша жана мүмкүнчүлүктүн жетишинче селге каршы туруу жумуштарын уюштурушуп, жабырлангандардын жандарынан чыгышпады. Натыйжада алгачкы 2 күндө 25 турак үйдүн ичи, 38-ин короо жайлары тазаланды. Ушул жумуштарга жалпысынан 50ден ашык куткаруучулар тартылышкан. 24 техника, Нарын шаардык жарандык коргоонуу кызматынын 24 техникасы иш алып барып берди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар башкарма Нарын облустук башкармалыгы күйүүчү май каражатынан жардамды көргөздү. Техникадан тартыштыктар болуп эле жатат. Биздин өзүбүздүн ПМО деген организациябыз бар болчу. Убагында муну балыкчы шаарына уюштуруп коюп койгон. Азыркы күндө ушу Нарын шаарына уюшулуп, ошол ишке кирип кетсе дагы кичине жеңилдиктер болмок эле да. Алдын ала маалыматтарга таянсак, азырынча чыгымдардын суммасы 1 миллион сомго чамалады. Ошол эле учурда бирин экин үйлөрдүн жарактан чыккандыгын жана сарайлар менен складдардын айрымдарынын кулап калгандыгын көңүлгө түйсөк, келтирилген жандардын көлөмү мындан да көбөйөрү бышык. Бирок жабырлангандардын бири да унутта калбайт. Тескерисинче аларга көмөктөр күчөтүлмөкчү. 82 үй кырылып, кыдырылып, ошонун негизинде 15-inde ошол үйлөрүнүн өзлөрүнө суу кирип кеткен, анын баары тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бу жерде айтып кетиши берсе, ошол биздин ошол облустук өзгөчө кырдаал башкармалыгынын техникалары, УОЗ, облУОЗ, райооздун техникалары, шаардык мекемелердин техникаларынын жардамы менен, ушул кызматкерлер жардамы менен мында буюрса мондай кесепеттер жоюлду. Жалпылап көтөргөн жүк жеңил эмеспи? Учурда жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен аймактардагы кайра калыбына келтирүү жумуштарына улуу күчү дебей, баарысы катышып, биримдик менен ынтымактын үлгүсүн көрсөтүшүүдө. Өзгөчө оор жагдай калаадагы алма бак, көтөрмө жана аларга канатташ чөлкөмдөрдө түзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерлерде бүгүнкү дейре кырсыктын кесепеттери толук жоюлбай, мындагылардын жашоо тиликтеринде ыңгайсыздар арбын. Дагы жакшы, катары жергиликтүү жаштардан турган ыктыярчылар тобу андагылардын жеңилин жерден орун колдон алышып, аларды аздыр көптүр түйшүктөрдөн арылтышты. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.
Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышыңыздар. Ынтымак телеканалы көрүүчүлөрдүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн эске алган. Андыктан ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымак чекит КЖ сайтынан жана социалдык тармактагы баракчалардан күзөтсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү болсун.